بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. İmam Navavi çoğutkan 40 hadis kitebi 2. hadiste жүрөбүз. İmandын rükündөрүндө имандын 5. rükünü бул кыямат күнүнө, акырет күнүнө ишенүү. Бирок ал нерсеге ишенүүдө адамдар бөлүндү. Капырлар биз өлгөндөн кийин жок болуп кетебиз десе, айрым адамдар акылына таянып биз эмнени көрсөк ал бар, эмне көзүбүзгө көрүнбөсө ал жок. Айрым адашкандар акылыбызга сыйса аны кабыл кылабыз, акылыбызга сыйбаса кабыл кылбайбыз дейт. Ал эми момун адам, мусулман адам пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келет. Аллахтан келген кабарларды бардыгына акылына сыябы, сыйбайбы, акылын идрак деп коет. Ошол жетеби, жетпейби кабыл кылат. Аллах Таалам Куранда дагы бир нече аяттарда акылый далилдерди алып келген. Адам баласы ошолорду да көрүп, өрнөк, сабак, ибарат алсын. Кыямат кайымдын болушу хак, адамдардын өлгөндөн тирилиши хакыйкат, ошол күнгө даярдык көрсүн. Аллах Таалам Хач сүрөсүнүн 5-ден 7 аятына чейин: "Ватарал арда хамидатан фаида анзална алейхал маа ихтаззат варабат вамбатат мин кулли завжин бахиж." Сен жердин какшыган, эч нерсе өстүрбөгөн өлүк абалда көрөсүң дейт. Биз ага асмандан суу түшүрөр замат, жамгыр түшүрөр замат, жер бир сезгенип алып көп чыгат жана ар түрдүү сулуу көркөм өсүмдүктөрдөн өстүрө баштайт. Залика би анналлаха хуал хак. Аллах Таалам бул акыйкат, ва аннаху юхил маута ва аннаху аля кулли шейин кадир. Аллах Таалам өлүктү тирилтет. Аллах бардык нерсеге кудуреттүү. Ва анна саата атиятун ла райба фиха ва анналлаха яб'асу ман фил кубур. Кыямат кайым болору бул чындык, эч шек жок. Аллах Таалам кабырдагылардын бардыгын тирилтет. Адамдарга Аллах Таалам мисалдап, жер бети тептегис эч бир чөп, дарак чыкпаган, өсүмдүк чыкпаган жерди көргөн элеңер. Асмандан жамгыр түшүп, жер нымдалышып, жерден өнүп чыккан дарактар, өсүмдүктөр, ушуларга да карабайсыңарбы? Ал жок эле го деп. Адамдар ушул нерсени көрөт, эч кими танбайт, акылга салбайт, ишенишет. Манлади кадара аля ихя хади набат. Ойлонуп көргөн адамдар барбы? Ким ушуларды тирилтип, өстүрүп, жоктон бар кылды? Омаллади ахража мин хадал хаб аль-ябис аль-варак вал-аксан вал-самар хуаллах. Ким ушундай бир кургак жерден, жалбырактан өндүрүп, дарактарды өстүрүп, өмөлөрдү, өсүмдүктөр чыгарды? Албетте Аллах Таалам. فإذا كان يبعث هذا النبات بعد موته فهو قادر على أن يبعث من في القبور. Ушундай жөнөкөй дандан өсүмдүктөрдөн курап калса дагы ал жерге чыгып өнүп чыгара турган болсо, Аллах Таалам адамдарды дагы өндүрүп кабырдан кайра тирилтип коюш жеңил эле. Эгерде адамдар өлгөндөн кийин жок болуп кете турган болсо, жаза жок болсо, анда бул жөн эле бир оюн болуп калат. Аллах Тааламдын даанышмандыгына шек келтирет. Кантип Аллах Таалам адамдарды жаратсын, бири бай, бири кедей, бири зулумга чегет, анан кайра өлүп калсын, эч ким эч нерседен суралбаса. Кээ бир адамдар капырчылык менен өлөт, кээ бир адамдар жакшы амал менен өтөт. Афа хасибтум аннама халакнакум абаса ва аннакум илейна ла туржаун. Силер ойлодуңарбы, силерди жөн эле жаратып коебуз, бизге кайтып келбейбиз деп ойлодуңарбы? Фатаалаллахул маликул хак. Аллах Таалам мындай ойдон, мындай нерседен аруу, падыша, акыйкат. فالله جل وعلا لا بد أن يبعث الناس ويميز المؤمنين من الكفار ويجاز المؤمن بإيمانه. Аллах Таалам сөзсүз адамдарды тирилтет. Ал жерден капырлар момундар болуп бөлүнөт. Момундар иманына жараша жазасын алат, капырлар капырчылыгына жараша жазасын алат. Ома халакнас самаа вал арда вама байнахума батила. Биз асмандарды, жердерди жөн эле жаратып койгон жокпуз. Залика зоннул ладина кафару. Ал капырлардын ою. Фавайлу лилладина кафару минан нар. Аллахка Тааламга капыр болгондорго тозок болсун, от болсун. Ам наджалил ладина аману ва амилу солихати кал муфсидина фил ард ам наджалул муттакина кал фуджар. Биз эмне Аллах Тааламга иман келтирип солих амалдарды кылгандарды жер бетиндеги бузуклардай кылып теңеп коебузбу? Таква адамдарды абалык бузук адамдардай болуп калабы? Мындай болбойт. Куллухум ямутун ва ла юб'асун ва ла южазуна ала амалихим. Бардыгы өлүп калып эле эч ким жазаланбай калабы? Хаша ва калла. Жок, мындай болбойт. Аллах Тааламга шерик келтиргендер, Аллахка ишенбегендер, Аллахка тоң мойындук кылгандар, күнөө кылгандар бардыгы Аллах Тааламга кайтып барат.
алар эсеп кысапка турат, жазаларын алышат. Бул кыямат кайымдын болоруна эч шек жок. Бул дүйнө амал дүйнөсү, ал эми акырет жаза дүйнөсү. Бул Аллах Тааланын жазып койгон хикматы. Акыретке барганда жакшы адамдар жакшылыгы менен сыйланат, жаман адамдар жамандыгы менен жазаланат. Эч ким кыямат кайымда адамдар бирдей болуп калбайт. Капыр капырчылыгына, момун момунчулугуна, иманына. Лейса хунака фарк фид дунья. Бул дүйнөдө адамдар белгисиз, билинбей жүрө берет, бирок акыретте баардыгы ачыкталат. Аллах Таалам Рум сүрөсүндө айткандай: "Яума тақумус саату яуми иди ятафарракун." Кыямат кайым болгондо адамдар бүт айырмаланышат. Фа аммаллазина аману ва амилус солихати фахум фи rawdatin южбарун. Ал эми Аллахка иман келтиргендер, жакшы амалдарды кылгандар, алар бейиш болгон бакчаларда болушат. Ва аммаллазина кафару ва кадзабу би аятина. Ал эми Аллахка капыр болгондор, биздин аяттарды жалганга чыгаргандар, алар акыретке жолукканда аларга азап болот, тозокко топтолот. Фарикун фил джаннати ва фарикун фис саир. Бир тобу бейиште болсо, бир тобу тозокто болушат. Ятафарракуна фил ба'th. Амма фид дунья фахум сава яишуна куллухум. Ал эми бул дүйнөдө эч ким билинбейт. Мунафыкы деле, капыры деле бүт жүрө берет. Токчулукта, жокчулукта бул дүйнө кандай өтсө да адамдар билинбейт. Кимдин кандай сообу бар. Момун адам бул дүйнөдө ачка болот, ооруйт, кыйналат, канча деген кыйынчылыктарды көрөт, ибадатта жүрөт, Аллахтын сыноолорун көрөт, анан өлгөндө кайра топурак болуп, кылган жакшы амалдарына жакшылык албай өтүп кете турган болсо. Капырлар жыргап бул дүйнөдө. Аларга арам адал деген нерсе жок, билгенин кылат, анан аларда топурак айланып жок болуп кетсе, бул Аллах Тааланын хикматына, данышмандыгына дал келбейт. Бирок капырлар ушундай ойдо. Мусулмандар акыретке иман келтирдик деп койбостон, кээ бир адамдар иман келтирбегендей бир амалдары бар. Аллах сактасын. Ушунун баардыгын хак деп билет, акыйкат деп билет, ишенет, ишенген ишеними аны амалга түртпөйт. Ошого коркуп, ошол күнгө даярдык көрөйүн деп амал кылбайт. Жакшылыктарга бет алып, жамандыктарды таштап, амал жүзүнө өтпөйт. Бул кайтыгерлик. Бул дагы сүрөтү бир капырларга, акыретке ишенбеген адамдарга окшошуу. Алар эч ишенбегендиктен амал кылбайт. А момун иман келтиргенден кийин, имандын бул 5-рүкүнү, мунун мөмөсү кайда? Ушул нерсени биз билип, жүрөгүбүз ойгонуп, кой эртеби, кечпи бул дүйнөдөн күн өткөн сайын алыстап баратам, акыретке жакындап баратам. Жакындаган жагыма кам көрбөй, эмне үчүн алыстап бараткан жагыма кам көрүшүм керек деген нерсе жүрөгүндө адамда күндө ойгонуп туруш керек. Ма ба'дал маут куллуху хуа al-yawmul akhir. Адамдын жаны денеден чыккандан кийинки абал акырет күнүнө өттү адам баласы. Файда матал инсан ва фадат рухуху дахала фил yawmil akhir ва хаража минат дунья. Жаны оозунан чыгып, кандан баштап бул дүйнөдөн адам чыгып кетти, акыретке кайтты болуп саналат. Аннал майт ида вуди'a фи кабрихи ва сувия алейхи тураб ва ансарафа анхун нас. Кабырга көмүлүп адам өлгөндөн үстүнөн топурагы тегизделип, адамдар кадам шилтеп кайтканда эле жаткан адам кабырдагы ушул адамдардын пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде айткандай, басып бараткан буттарынын кайтып бараткандардын үнүн угат. Мына ушул учурда периште келип сурайт. Жаны асмандан кайра кайтып денесине кайтарылат. Аны тургузуп алып, эки периште сурайт: "Ман роббук, роббиң ким? Ма динук, диниң эмне? Ман набиюк, пайгамбарың ким?" 3 эле суроо. Эгер ушул нерсеге туура жооп бере турган болсо, ал ийгиликте болот. Эгер бул нерсеге жооп бере албай турган болсо, ал курган болот, бактысыз болот. Ва далла сa'юху фил хаяти дунья. Анда бул дүйнөдөгү канча жүргөн абалдын баардыгы көз алдына келип, туура эмес жолдо жүргөн экенин баарын сезет ошол жерден. Периштелер, эки периште кантип келет? Бизге көзүбүзгө көрүнбөйт го, кайра касып барганда деле адам жаткан болот го деп. Аллах Таалам кудуреттүү. Биз гайбиятка ишенебиз. Бизге көзгө көрүнбөгөн канча кыймыл аракеттер бар. Эки периште келет, биздин көзүбүзгө көрүнбөсө да. Анын жаны кайтарылат денесине. Ошону көрө алабызбы? Аны да көрө албайбыз. Кайсы нерсе көзүбүзгө көрүнсө мен ишенем, көзүмө көрүнбөгөн нерсе ишенбейм деген бул атеисттердин, Аллахка ишенбеген адамдардын акыйдасы. Акылды салгандар бар. Кабыр азабына ишенбегендер бар. Мусулманмын деп периште келип 3 суроону берет. Ушул 3 суроого даярдык көрүш керек. Эң авалкысы эле Роб, Аллах Таалам жөнүндөн суроо. Аллах Тааламды таанып, буйругун аткарып, тыйгандан тыйылып, ага шерик келтирбей жүргөн адамдар буга жооп бере алат. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга да ээрчип, буйругун аткарып, сүннөтүн бийик тутуп, амал кылып жүргөн адам дагы жооп бере алат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам атын атап. Динин кайсы дегенде да динин ошо далил менен ээрчип, ырым-жырымга эмес, негизделбеген нерселерге эмес,
туура так кылып, тактап жүрүп, ислам динин ээрчип, амал кылып жүргөн адам да жооп бере алат. Туура жооп берген адамга айтат: менин кулум чындыкты айтты. Кабырга бейиштен болгон төшөктөрдү төшөп бергиле. Кабырын көзүн кулачык кайсы жерге чейин жете турган болсо ошол жерге чейин ачып бергиле. Жана бейиштен эшикти ачып койгула. Ал жактан бейиштин жыттары, нурлары келип турат. Аны көргөндө адам баласы кубангандан, сүйүнгөндүгүнөн: Я Робби акимисса, о Роббим, кыямат кайымды эртерээк кыла көрчү. Хатта аржа ил ахли ва мали. Мен эртерээк өзүмдүн даярдап койгон о бейиштеги мүлктөрүмө жана үй бүлөмө кайткым келет деп айтат. Себеби кабырда адам өзүнүн бара турган бейишин көрөт, ийгириге жеткенди. Андан ары жеңил экенин көрөт адам. Ал эми шек санаган адам сураганда Роббин кийим, динин кайсы, пайгамбарың кийим дегенде ал адам жооп бере албайт. Мен билбейм дейт. Эмнеге? Лианнаху фид дунья лам юъмин би калбихи ва иннама такаллама билисанихи. Себеби бул дүйнөдө ал адам жүрөгү менен ишенген эмес. Тек гана эл үркүзө кош үркүйт деп, элдер мусулман болуп кеттир, мен да мусулман болуп кеттим деп, жөн эле тили менен ыйман келтирип койгон. Адамдар айтчу эле, уккам ушундай айтканы. Анан мен дагы ушуну айттым деп. Булундай адамдар мунафык адамдар. Жүрөгү менен ишенбей, тили менен, эл менен кошо жүргөндөр. Эл менен кошо намаз окуган, орозо туткан. Айрым адамдар мусулмандар менен биргеле болоюн, анан динден чыгып кетсең дагы саткын дейт. Өзүңдүн ата бабаңдын дининен чыгып кеттиң деп айтат кой деп, ыйманын, мусулмандык сөйлөкөтүн жөн эле бир калкан катары тынчтыкта жашайын деп эле мусулманчылык кээ бир амалдарды кылып жүргөндөр бар. Кээ бир адамдар ойлошот: кабырга киргенде мен ушул 3 суроого жообун жаттап алдым, үйрөнүп алдым, ушуну жооп берип коем деп. Жок. Аллах Таалам адамдын амалына, ыйманына жараша ачып берет сөздү. Болбосо канча деген адамдар жөнөкөй сөз болгон ла илаха илlallah сөзүн тилине келбейт, айта албайт. Эгер бул суроолорго жооп бере албаса, бул кулум жалган айтты. Тозоктон болгон төшөктөрдөн алдына төшөгүлө, тозоктун эшигин ачып койгула. Ал жактан келген сасык жыттар, оттору, тозоктун таптары келип турат дейт. Анан ал адам айтат дейт: Я Робби ла туқимусса. О Роббим, кыямат кайымды тургуза көрбө. Кыямат кайымды кыла көрбө дейт. Билесиздер эмнеге? Ал тозоктон болгон оордун көрдү. Андан аркы абал мындан да оор боло турганын көрдү. Андан көрөктү ушул абалда азапталайын деп, о Роббим, кыямат кайымды болдурта көрбө деп суранат дейт. Бул капырдын абалы, эки жүздүү адамдын абалы. Ал эми момундар, жакшы абалда жүргөндөр, Ибрахим сүрөсүнүн 27 аятында Аллах Таала айткандай: "Юсаббитуллаху аллазина аману бил каули сабит фил хаяти дунья ва фил ахира." Аллах Таалам ыйман келтирген адамдарды ыйман сөзү менен бекемдейт. Бул дүйнөдө да, акыретте да. Ва юдиллуллаху залимин. Ал эми залымдарды адаштырат. Тафсиринде алымдар айтып келишет: акырет дегенде кабырда. Роббим Аллах, диним ислам, пайгамбарым Мухаммад деп айтууга Аллах Таалам жүрөктөрүн бекемдеп, тилин тасытатып, чынчыл адамдарга айтууга жардам берет. Ал эми эки жүздүү капыр адамдарга тилин бууп коет. Юдиллу деген ушу адаштырат тил менен. Айта албайт адамдар. Бизге белгилүү 3 жашоо бар. Дару дунья деп коет. Азыр биз жашап аткан жашоо. Бул жашоону дарул амал деп, амал жашоосу. Амал кылыш керек. Кимдин кандай амал, ошого жараша абал болот. Экинчи дүйнө бар, барзах дүйнөсү. Ал кабыр жашоосу. Ал жерде барзах деп аталып калганы күтүү жашоосу. Же бул дүйнөдө эмес, же акыреттеги бейиш эмес, же тозок эмес, убактылуу бир остановкада жашап турган барзах жашоосу, кабыр күтүп тура турган. Анан үчүнчү дүйнө бар, дарул карар деп коет. Түбөлүктүү кала турган. Тозокко да түбөлүк калганы, же болбосо бейиште түбөлүктүү калат калганы. Же бир жазасына убактылуу жатып кайра бейишке кирет. 3 дүйнө бар. Ва иннал ахирата хия дарул карар. Ал эми акырет бул түбөлүктүү, туруктуу жай. Фаястакиррун нас фиха илал абад фил жанна ау фин нар. Түбөлүктүү калышат, бейиши болобу, тозогу да болобу. Фал ахира табдау минал маут. Бул дүйнө адам өлөрү менен акыретке кадам алат. Кабырдан башталат. Же жакшылык менен, же жамандык менен. Ошон үчүн кабыр бул дүйнө менен акыреттин ортосунда бөлүп тура турган парда. Мындай остановка ошол жерде күтүп турат адам баласы. وكذلك من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأن الله يبعث هذه الأجسام من قبورهم. Кыямат кайымга ыйман келтирүү дегенде адамдын жаныны чыккандан баштап тозокко же бейишке киргенге чейинки абалдар бар. Мына ошонун бардыгы кыямат күнү деп саналат.
кыямат күнгө иман келтирүү деген ошонун баардыгы камтыйт. Жаны чыккандан баштап бейишке киргенге чейин же тозокко киргенге чейинки абал. Адамдар кабырда жатканда кама кану фид дуния, кабырда жатканда кыямат кайым болгондо алар тирилет. Кадимки бул дүйнөдө абалы кандай болсо ошондой болуп тирилет. Жандары учуп келип денелерине кирет. Андан кийин алар махшарга айдалат. Периштелер адамдарды баарын топ туруп тептегишер махшарга айдап барат. Аллах Таалам айткандай: "Яхруджуна минал адждати сираа" Маарис сүрөсү. Алар денелерине жандары киргенден эле туруп жай эмес, жүгүрүп барышат. Эч кими биринен бири калып калбайт. Мына ошол жерде махшар абалда турушат адамдар. Жылаңач, отуруу сулбаган, кийими жок абалда. Фил махшар бимиqdar 50,000 sana wa hum wuqufun ala aqdamihim yantadiruna mada yufalu bihim. Аллах сактасын. Ошол күндө 50,000 жыл турушат. Кандай болот? 50,000 жыл ошол жерде сурак эмес. Ошо сурак башталганча момун мусулманга. Аллах Таалам бизди баарыбыз ошол жерде момун мусулмандардын абалына кош. Ал эми момун адам бул кыйынчылыкты 50,000 жылды сезбейт деп билет. Бул капырга арналган. Аллах Таалам Фуркон сүрөсү 26-аятында айтат: "Ва кана яуман алал кафирина асира." Ал күн капырларга өтө оор күн болот. "Фадалика яума идин яумун асир." Ал күн оор күн кимдерге? Алал кафирина гойри ясир. Капырларга жеңил күн эмес. Мына ошондой 50,000 жыл тургандан кийин узак убакыт анан барып суракка барышат. Бир жерде калбай барат. Ошол жерден сурак башталат. Суракта да адамдар бөлүнөт түрлүү түркүн болуп. Кээ бирлери сураксыз бейишке кирет. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде айткандай: "Мен үммөтүмдөн 70,000 адам сураксыз, азапсыз бейишке кирет" деген. Бир тобу бар, жеңил сурак менен киришет бейишке. Жеңил сурак деген сөз: адам "Мен азыр суралам, тозокко киремби, кандай болот абалым" деп тынчсызданып турат экен. Жеңил эле сурак кылып, сен бейишке киресиң деп эле кылган амалдарын баардыгы аталып, суроо жооп болуп эле кирип кетишет. Иншикак сүрөсүндө 9-8 аятында Аллах Таалам айтат: "Фасауфа юхасабу хисаба ясира ва янқалибу иля ахлихи масрура." Алар жеңил эле суралат. Андан кийин өздөрүнүн үй бүлөсүнө кубанган абалда барышат дейт. Бул экинчи түрдөгү адам сурактар. Биринчилер эч кандай суралбай эле бейиш кирген болсо, экинчилер жеңил сурак. Ушул жерден бир пайда: жеңил сурак менен бейиш кирген адамдардын бир сыпаты бар экен. Аллах Таалам ошон Куранда баяндаган. Ошондой сыпатта жүрсек экен барыбыз. Башка бир аятта Ал-Хакка сүрөсүндө Аллах Таалам мындай дейт: "Фа амма ман утия китабаху биямини." Кимдин китеби оң жагынан бериле турган болсо, "Фа якул ха умуqra'u китабия." Оң жагынан алганда адам сүйүнүп, баягы жакын адамдарына "Карагылачы менин китебим кандай экен абалым" деп сүйүнгөндүгүнөн түшүнөт дейт. Жар салып айтып атат. Эми караңыз кийинки сөзүнө. Ошондой ийгиликке жетип аткан, жеңил эле сурак болуп аткан адамдын сыпаты кандай болду экен деп ар бир мусулман адам кызыгат. Бул жашоодогу сыпат. Анан ал адам айтып атат: "Инни донанту анни мулакин хисабия." Мен ойлодум эле, бир суракка суралам го деп ойлодум эле дейт. Ал адам ыраазы балда бейишке кирет, узак бейишке кирет дейт. Ушул сөз бизге тиешелүү. Алымдар, муфассирлер айтат: "Инни донанту анни мулакин хисабия" деген бул адам ар бир амал кылганда, күнөөдөн оолак болгондо кыяматты көз элесине алып жүргөн адам сыпаты дейт. Мен катуу суракка түшөм го, мен тозокко түшүп калам го, эң акыркы бейишке кире турган мен болуп калбаймбы, тозоктон эң акыркы чыга турган мен болуп калбаймбы, абалым кандай болот деп өзүн эсеп кысап кылып жүргөн адамдын сыпаты дейт. Көрдүңүзбү, өзүнүн ишеничте болгон жок. Себеби деген кээ бир адамдар бейгап барат. Аллах Таалам ырайымдуу го, мээримдүү го деп ошонун артынан анан амалга шалакылыкка түртөт. Кош көңүлдүккө түртөт, кайдыгерликке түртөт. Ал эми жеңил сурак менен бейиш кирүүчү адамдардын сыпаттары ал дайым өзүн эсеп кысап кылып, "Инни донанту анни мулакин хисаб", мен суракка түшөм, сурактан кандай чыгам деп бүкү абалда жүргөн. "О минхум ман юнакиш ала хисаб", Аллах сактасын. Үчүнчү түрдөгү адамдар бул эсеп кысапка уже мындай бир сүйлөшүп жүрөт. "Ай, сен муну неге кылдың? Бул кандай болду?" Юнакиш деген бул сөз бул адамдан да суралат, ал жооп берет, кайра ага каршы суроо берилет, ага жооп берилет. Ушуну араб тилинде мунакаша дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан: "Ман нуқишал хисаб удзиба" дейт. Ким ушундай мунакашага түшө турган болсо, ал сөзсүз азапталат дейт. Азапталат деген сөз ошо күнөөсүнө жараша азапка түшүп, анан чыгып кайра бейишке кирет деген сөз. Бул 3 сурактын түрү мусулман момундарга гана тиешелүү.
Ал эми капыр адамга сурак жок. Ахли сунна вал жамаат акыйдасында аларга сурак жок. Себеби ли аннаху лейса лаху хасанат. Анын сооптору жок. Сурала тургандай. Соогун көппү же күнөн көппү дегендей. Байна хасанати ва сайят. Аммал кафир ولكنه يحاسب حسابا تقرير يقرر بأعماله حتى يعترف بها. Ага жөн эле тастап коет. Мына сенин бул жашоодогу ыйман келтирбеген абалың, капырчылыгың деген гана капыр ошону мойнуна алат. Ишенбеген ал күнгө, Аллахка ишенбеген болду. Ошо менен ошондой эле сурак болот. Аллах таалам бизди баарыбызды биринчи, экинчи катарда кылууга насип кылсын. Андан кийин амалдар, сооп амалдар, күнөө амалдар таразага тартылат. Аллах таалам Куранда айткандай, Муъминун сүрөсүндө فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Кимдин таразасы оор болсо, алар ийгиликке жетүүчүлөр. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Ал эми кимдин таразасы жеңил боло турган болсо, алар куругандар, бактысыздар. Алар тозокто түбөлүк болушат. Мына ушинтип Аллах таалам бир нече аяттарда сыпаттайт. Эгерде сообу оор боло турган болсо, бейишке кирет, күнөөсү оор боло турган болсо, анда тозокко кирет. Ва хада мин адлиллахи аннаху ла ядлим ахадан бал южаза линсану би амалихи. Бул Аллах тааламдын адилеттүүлүгүнөн. Эч бир адамга Аллах таалам зулумдук кылбайт. Ар бир адам амалына жараша жазасын алат. Бул чыныгы тараза. Ал эми кээ бир адашкан адамдар бар, тараза жөнөкөй таразаны да бурмалашат. Себеби алар акылга салат көп нерсени. Мутазилалар бар. Акылга бизге сыйса биз ишенебиз, сыйбаса ишенбейбиз деген топтор бар. Ал эми момун адам кандай келсе ошондой ишенебиз. Анын кандай экенин Аллага тапшырабыз. Айтылды биз ага ыйман келтиребиз. Таразага тартылгандан кийин андан кийинки этап эмне десе, сирот, бул жол, көпүрө. Ал көпүрө так тозоктун үстүнө коюлат. Тозоктун үстүнө, тозоктун ортосуна коюлат. Ошол жерде адамдар көпүрөнүн үстүнөн өтөт. Хадистерде келет, чаштан дагы ничке, кылычтан дагы курч. Жана алдынан тозоктун табы, ысыгы да келип турат. Ошол жерден адамдар өтүшөт. Биз бак кыскартып айтып атабыз, бул боюнча бир нече хадистер келет, акыбалдар келет. Мына ошол жерден өтөт. Акыркы этабы, бейишке кирет, кулаганы кулайт. Аллах таалам жардам менен мына ошол учурда бир топко адамдар бөлүнөт. Кээ бирлери болсо чагылгандай убакыттай болуп тез өтөт, кээ бирлери шамалдай болуп өтөт, кээ бирлери аттын жүгүргөндөй абалдай күлүк аттай болуп өтөт, кээ бирлери төөдөй болуп өтөт, кээ бирлери болсо жөрмөлөп өтөт, кээ бирлери басып өтөт, кээ бирлери чуркап өтөт, кээ бирлери болсо эки колу жок, буту жок адам ийиги менен соймолоп өтөт, кээ бирлери кулап калат, Аллах сактасын. Аллах таалам ушул көпүрөнү сыпаттап Мариям сүрөсүндө мындай дейт: "Ва раббика ланахшурannahum ваш-шаятина thumma lanahdurannahum хаула жаханнама жифия." Эй Мухаммад, Роббиңе ант дейт. Аллах таалам өзү менен ант ичет. Биз албетте дейт аларды жана шайтандарды кыяматтагы майданга чогултуп, тозоктун тегерегине чөгөлөтүп коебуз дейт. Муфассир айтат, тозоктун тегерегинде чөгөлөнүп туруусу дейт, кыл көпүрөдө өтөйүн деп күтүп туруусу. Thumma lananzi'anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya. Кийин капырлар ар бир жамааттын арасынан Рахманга, мындайча Аллах тааламга аша чапкан күнөөлөрдү сууруп чыгабыз дагы тозокко биринчи ошолорду таштайбыз. Кыл көпүрөдөн өтүүдө биринчилерден болуп куклайт. Wa in minkum illa wariduha. Силер ар бириңер ошол жерден өтөсүңөр дейт. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Бул өзгөрүлбөс, Аллах өкүм кылып койгон, жазып койгон нерсе. Thumma nunajjilladina taqaw wa nadara adh-dhalimina fiha jithiyya. Андан соң Аллахтан корккон таква кишилерди куткарабыз, ал эми залым капырларды чөгөлөгөн абалда тозокто калтырабыз. Кыл көпүрөдөн кулайт. Бул жерде биз айтып кетпедик, кээ бирлер шамалдай, кээ бирлери күлүк аттай, кээ бирлери ташбакадай, кээ бирлери басат жөн эле, кээ бирлери чуркайт. Алымдар айтат, бул ар бир адамдын амалына жараша. Бул дүйнөдө ким Аллахтын буйругуна, пайгамбар саллаллаху буйругуна кандай жооп берди? Кээ бирлер кайдыгер, кылсам, кылбасам деп кош көңүл. Кандай жооп берди? Практика жүзүндө кандай аткарды? Ошондой болот. Кыбыл көпүрөдөн өткөндө абалы ошондой абалда өтөт. Аллах айтты, пайгамбар айтты деп биринчилерден амал кылып тез жооп берген адамдар, бекем жүргөндөр аларда чагылгандай болуп тез өтөт дейт. Анан кыл көпүрөдөн өткөндөн кийин кысос деп коет, бири-биринен өч алуу. Себеби дегенде тозок
бейишке кирген адамдар. Сыпатынан көкүрөктөрүндө эч кандай ич тарлык, бирөөгө жаман көрүү, бирөөгө зулум кылып калган ушундай нерсе болбош керек. Таптаза, таза жүрөк болуп киришет. Анан эң акыркы этабы же бир аласа береселер бар, ошолорду котулуп, тазаланып, биз өткөнкү хадистерде айтпадыкпы, керек болсо айбандардагы топурак айланып кетүүнүн алдында мүйүздүү кочкор, мүйүсүз кочкорду сүзүп койгон болсо, сүзүлгөн кочкор тигини сүзүп өчүн алып, андан кийин алар топурак айланып кетет деп. Мына ошо бейишке кирердин алдында дагы таптаза болуп, эч кимге нааразы эмес, нааразы кылган эмес, эч кимде аласа бересеси жок, таза абалда анан бейишке кирген бейиш кирет, тозокко кирген тозокко кирет дейт. Кыска кыямат кайым боюнча сүрөттөлүшү, бирок момун адам муну мусулман адамды жакшылап окуп түшүнүп алыш керек. Адам канчалык билген сайын ошончолук амалга таасири чоң. Ал эми бул күндөн кайдыгер болгон адамдар жакшы үйрөнбөсө сөзсүз жүрөгүнө кайдыгерлик орнойт да, анын амалына шалакылыкка түртөт. Кээ бир адамдар ойлошот, эми келечек алды да, жашоо кайда, Кудай буйруса баарына жетишесиң, жүрө берет. Болбосо адамдын жаны чыгарым менен кыямат кайым келет. Өтө бат. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башка бир хадистеринде айтат, бейиш тозок силердин кийип жүргөн бут кийим бар го, ошонун таманынан да жакын дейт. Бул деген сөз өлүм айтпай келет, кары жаш дебей. Заматта канча деген адамдар жаштар өлгөндөр ойлогон. Биз дагы эртең жашайбыз, өзүнүн убагы келет, анан намаз окуйбуз, мынада отуруп, ага жетпей өтүп кеткендер канча. Канча деген адамдар мына эртең тоо кылам, мына кылам деп. Ошон үчүн бул күн алыс эмес. Ар бир адам жаны чыгып атканда өкүнөт. Бул дүйнө жөнө түш болуп калат. Мына ишенбесеңиздер, азыр арабызда 60ка 70ке чыккан адамдар бар. Ошолордон сурап көрсөк, сиздин өмүрүңүз кандай өттү десе, 10-15 мүнөттө айтып берет. Айрыкча 40 жашка чейин бир аз сезилет экен, 40 жаштан ары жорголоп эле жүгүрүп чыгып кеткендей дейт. Өмүр тез өтөт. Бул дагы өмүр узак болгондор, болбосо канча адамдар 30 жашында кетип атат, 40 жашында кетип атат, 50 жашында кетип атат. Ушундай кыямат кайым күндүн бир күнү 50 000 жыл боло турган. Ушунча этаптар, сурактар. Анан кайдыгер болуп, имандын 5-чи рүкүнү жакшылап билип, жүрөккө иман бекем орнойт. Анан ошого амал болот. Бир топ адамдар суралганда жеңил эле таанышуу иретинде эле сурак болуптур, бейишке киргизбедиби? Алар эмне деп жүргөн? Бул дүйнөдө сыпаты, менин абалым кандай болот? Мен катуу суралам го деп өзүн өзү ушинтип бүкү-түкү болуп жүргөн. А мындай адамдарды дайыма амалга бекем болот. Күнөөлөрдөн алыс болот, жакшылыктын үстүндө болот, жүрөктөрү ойгонгон абалда болот. Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Ва саллаллаху таала аля хайри халкихи ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.